Адатта керектөөчү товарларды колдоноордо анын кандай жасалгандыгын ойлоно бербейт. Мейли ал кийим же бут кийим болобу, кандайдыр бир аксессуар же татаал өндүрүштөн жасалабы. Мисалы, алтындын куймасы. Бул тууралуу төмөндө кененирээк кеп кылабыз. Бүт дүйнөдө алтынды өндүрүү процесси өтө татаал жана оор. Ал металл ар кандай жол менен казылып алынат. Алтын кени ааламдын ар кайсы жеринде айырмаланып турат. Кыргызстанда болсо табигат алтынды руданын ичине сактаган. Аны казып алууда белгилүү кыйынчылыктарды туудурат. Ага карабай жогорку тажрыйбалуу адистер керектүү натыйжаларга жетишүүдө. Адамдын чачынан же андан да ичке алтын кенин чыгарышууда. Башка өлкөлөрдө кенди мындай ыкма менен казып алууга ылайыктуу технологиянын жоктугунан ишке кириши элек. Майдалоо 20 микронго чейин жетип 89% концентрат түзөт. Мундайына майдаланат. Алтын күкүмдөрүнүн эң аз өлчөмү 20%дан жогоркусу 1 микрондон төмөн турат. Мындан тышкары кендин курамындагы алтынды алыш үчүн аралашмадагы көмүртек технологиясы колдонулат. Адагенде талкалап, майдалап жана баалуу металлды жууганды баштоодон мурун алтын ылгоочу фабрикага ташып келүү керек. Ал эми бул чоң ишкана эмес, өзүнчө эле искусство болуп эсептелет. Оор жүк ташуучу унаалар театр сахнасындагы ынтымактуу коллективдей болуп, бир ыргакта карьерде иш уланууда. Мына ушундай ири карьердик оор жүк ташуучу унаалар менен кенди фабрикага ташып келишет. Бул америкалык Caterpillar 789S маркасындагы оор жүк ташуучу унаанын бийиктиги 6 метр, туурасы 12 метр, 200 тоннага чейин жүк ташыйт. Тоо техникасынын өлчөмү жана параметри менен чоң таасир калтырат. Бардык керектүү талаптарды жана иш эрежелерин сактоо үчүн ар бир унаага GPS навигатору орнотулган. Эгерде айдоочу кокустан жолдон чыкса, ага бул техника багытын тууралап жол көргөзүп турат. Тоо иши каталарды кечирбейт жана бардык шалаакы мамилелер катуу жазаланат. Ошондуктан кен жеринде техника коопсуздук эрежелери катуу сакталып, карьердеги бардык процесстерде мастерлер жана диспетчерлер тарабынан тыкыр көзөмөлдөнүп турат. Движение на карьере. Карьердеги кыймылдар бизде толтура, жык-жыйма, жүктөлгөн тиркелер дагы бар. Кыймылдар өтө интенсивдүү. Оператор кокустан инерция менен тескери кетиши мүмкүн. Мисалы, бир эле жабдыкта кетип баратканда багытын өзгөртүп коюшат. Мындай учурда система туура эмес багытта бараткандыгын түймөлөр аркылуу өчүп күйүп көргөзүп берет. Ал эми бул болсо Кумтөр кен ишканасынын эң башкы жери, башкача айтканда, жүрөгү болгон алтын ылгоочу фабрика болуп саналат. Дал ушул алтын тегирмендерде кенди майдалоо процесси башталат. Мында сөзсүз түрдө белгилүү техникалык талаптарды сактоо шарт. Тоо породалары агрегаттын ичинде майдаланып, металл шарлардын жардамы аркылуу үбөлөнүп, күкүмдөлүп чыгат. Кумтөр алтын кени өтө ичке, металлдын өлчөмү көп жолу ичкерип, майдаланган шарлар дагы жешилип, кичирейип чыгат. Кумтөр алтын кени өтө ичке, металлдын өлчөмү көп жолу ичкерип, майдаланган шарлар дагы жешилип, кичирейип чыгат. Бирок бул кийинди кайра иштетүүнүн көптөгөн этаптарынын бирөөсү эле. Вся эта каша вместе крутится. Адегенде кислота менен жуулат. Бул процесс көмүртектин үстүнгү катмарын алат. Тагыраак айтканда, үстүнгү катмарын тазалайт. Андан кийин кычкылтек менен тазалагандан кийин диссервациялык кутуга түшөт. Ал жерде алтынды ажыратуучу кошулмалар менен жуулат. Андан ары ион кошулган алтыны бар кошулмалар өзүнчө танкерге топтолот. Муну менен эле иш бүтпөйт. Коюу масса электр ваннага куюлат. Технологиялык процесстерде кичинекей да кемчилик болбош үчүн бардык процесстерди адистер тыкыр көзөмөлдөп турушат. Даяр кошулманы тазалангандан кийин атайын пресс фильтрге жөнөтүлөт. Ушул этаптан кийин алтындын куймасы чыгарыла баштайт. Кумтөрдүн алтын ылгоочу фабрикасы алдыңкы технологияларды колдонуп, эң заманбап жабдуулар менен жабдылган. Ал дайыма көзөмөл алдында болуп, мезгил менен чыгаша материалдарын алмаштырып туруу талап кылынат. Анын масштабдуулугунун негизги айырмасы уникалдуу оңдоп түзөө иштеринин жасалышында. Ага жогорку тажрыйбалуу чет элдик 50-гө жакын адистер катышкан. Алардын ар бирине так тапшырмалар берилип, атайын фабрикага чакыртылган. Тагыраак айтканда, чет элдик адистер эски жабдыктардын ордуна жаңыларын орнотушууда. Анткени мына ушундай муунакты жететиктерди алмаштыруу үчүн жогорку деңгээлдеги адистер керек. Мындай жөндөмдүү адис катары швейцариялык Йорк Альбрехт алтынга тете.
Анын тоо жабдыктарын оңдоп түзөө жана модернизациялоо боюнча өтө чоң тажрыйбасы бар. Ал дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө Африкадан баштап Түндүк Америкага чейин иштеп келген. Ага фабриканын эң маанилүү агрегаты генди майдалоочу тегирмен тапшырылган. Бурамалардын абалы кооптуу. Эгерде чоң бурамалар сынып калса, оор абал жаралат да, иш процесстери токтойт. Анын себебин табууда кыйынга турат. Аларды туура жана катуу бекитүү маанилүү. Андан кийин атайын жабдыктардын жардамы менен сөзсүз текшерүү керек. Бул ири айлампалуу тегирменди жасатууга Кумтөр Gold Company ишканасы Кошмо Штаттарга буйрутма берген. Бул тетиктерди 18 ай ичинде атайын жасаткан. Мунун уникалдуулугу ушул гана тегирмендерге ылайыкталып даярдалган. Мындан башка дагы бир топ атайын тетиктер алмаштырылды. Анын айынан фабрика бир да мүнөт токтобостон ишин улантууда. Это бронзовый вкладыш. Бул муунактагы коло каптама. Тегирмен мыкты айлануусу үчүн тегирменди муунактарын майлап туруу үчүн колдонулат. Тоо жабдыктарын монтаждоодо көп жылдык тажрыйба болгону менен адистер улам жаңы маселелерге туш болушууда. Анткени улам жаңы запас тетиктери чыгып, өнүгүп баратат. Аларды орноштуруу үчүн теориялык гана эмес, практикалык да тажрыйба талап кылынат. Кыйынчылыктар сөзсүз түрдө бар. Айрыкта жаңы жабдыктарды аныктоодо кездешүүдө. Жаңы агрегатты кайрадан ишке киргизүү үчүн биринчи кезекте жабдыктардын системасын текшерүү зарыл. Буга кошумча бири-бири менен байланыштырып турган бардык тетиктер тыкыр каралып чыгат. Эгерде фабрика Кумтөрдүн жүрөгү болсо, көзөмөл бөлмөсү анын мээси саналат. Өндүрүштү бул жерден карап турушат. Кандайдыр бир техникалык ката кетсе, жаңылыштык боюнча маалымат монитордон көрүнөт. Аны бир канча адистер дароо көзөмөлдөп турушат. Бул карьерадан уруданын канча түшкөндүгүн, Петров көлүнөн даммага суунун канча кошулгандыгын көргөзүп турат. Мунун бардыгы толугу менен көзөмөлгө алынган. Петров көлүнөн фабрикага кеткен суунун агымы да өлчөнөт. Негизги татаалдыктар мына ушулар. Фабриканын модернизациясы 2 жумага созулду. Бардык негизги тетиктер жана түйүндөр алмаштырылды. Муну ушундай узун жаңылануудан кийин өндүрүш ачылгандан берки фабриканын иштөө мөөнөтү дагы узартылды. Буга кошумча алтын казуунун натыйжалуулугу дагы жогорулады. Фабриканын оңдотуусу жана техникаларды алдыруу ичактан бери пландалган. Бир канча жылдан бери пландуу ремонт жасалып келген. Бул ирет болсо эски жабдыктарды жаңыртууну чечкенбиз. Бул компания үчүн да, өлкө үчүн да жакшы белги болду. Биринчиден бул фабриканы жаңыртууга чоң инвестиция. Экинчиден өндүрүштүн да жогорулашына жол ачты. Анткени жаңы жабдыктар дагы натыйжалуу иштейт. Бул биздин чыгашаларыбызды төмөндөтүп, ага ылайык кирешелерибизди да жогорулатууда. Бүгүнкү күнү Кумтөрдүн алтын ылгоочу фабрикасы эң бийиктиги менен гана эмес, дүйнөдөгү эң алдыңкы 5 өндүрүштүн бири болуп эсептелинет. Бул жерде күнүнө 17.000 тонна ген иштетилет. Эгерде эл аралык коопсуздук техника стандарттарына ылайык иштер жүргүзүлбөсө, жумуштар мындай натыйжалуу жана оорду менен болбойт эле. Кумтөрдүн чоң командасынын кызыктуу жана жоопкерчиликтүү жумуштарынын натыйжасында Доре алтын уютмалары даярдалууда. Бул алтын ген компаниясынын соңку продукту. Ырааттуу так механизмдин жөнгө салынгандыгы жана адам ресурстарынын жыйынтыгы. Бүгүнкү күнү ишканада 2,5 миң киши иштейт. Ал эми уникалдуу ген жеринде иштеп жаткан алтын тегирмен кыргызстандыктар үчүн гана эртеңки күнгө ишеничи болбостон бардык республиканын экономикасынын стабилдүү өнүгүшүн камсыз кылууда.